Өзгөчөлүгү бул жаңы баш мыйзамдын долбоору өзгөчөлүгү бул кече жакында өткөн референдумдун элдин каалоосунун жыйынтыгы болуп атат да. Президенттик форма правления болсун депчи. Ошондой референдумдун результаты ошондой болду. Ошого жооп бере турган конституция жазылды. Фактически, де-факто президентская форма правления болчу. А де юре кагазда парламентаризмдин системасы иштеп аткан да, парламентская форма депчи. Азыркы жаңы келген президент мына шайлоо болгондо да азыр дагы ошо туруктуу позициясын айтып атат. Ошол мындай акыйкатты айтсак, ачык мындай честный вариант болгондо бул айтты. Мындай кагазга ошо болуп аткан нерсени кагазга түшүрөйлү. Конституцияга ачык эле жазайлы. Ким чечимди кабыл алса, кимдин сунушу менен, кимдин демилгеси менен чечилип аткан маселелер болсо, ошол жоопкерчиликти ошол киши алсын депчи. Себеби президенттин полномочиясы кеңейтилип атат, күчөп атат. Ошон үчүн ошо күчөгөнгө жараша мен ошону өз жоопкерчилигимди өз мойнума алып, ошо иштеп бергенге даярмын деп атат да. Анан бул оңой сөз эмес. Бул өтө мындай жооптуу кадам деп эсептейм. Конституциянын баш мыйзамдын бир беренесинде жазып турат. 2 жылдан кийин 23 жылдын 1 январынан баштап ар бир кыргыздын жараны жана прожиточный минимум, уровень прожиточного минимум деген бар да азыр. Ошодон кем эмес жашаш керек депчи. Каралбай калбаш керек депчи. Ошону милдеттеме, өтө чоң милдеттемени мамлекет өзүнө алып атат. Ошону 2 жылдан кийин ошого жетишебиз, ошону аткарабыз депчи. Пенсия, пособие, социальный пособиялар, пособиялардын түрү көп, ошолор көлөмү сөзсүз ошол ар бир жаран минимальный прожиточный минимумга ошого жараш, ошодон кем эмес деңгээлге жеткиребиз деген ошону милдеттеме алып атат. Бул чоң милдеттеме, ага каражат керек. Ошого таянып ошол мотивация болот да. Президент дагы ошо 2 жылда ошол каражатты табыш керек, экономиканы ошого чейин көтөрөм, анан кийин ошол конституциянын нормасын аткарам деп ошондой милдеттеме алып атат. Саясий туруктуулукту алып келет. Анан экономикада бир жоопкерчиликтүү ветвь власти болсо, мына бийлик бутагы болсо, анда жоопкерчилик жогорулагандан кийин сөзсүз ошо өкмөттүн мүчөлөрү, тармактын жетекчилери ишин туура алып барып, туура багытта алып барып, коррупциянын деңгээлин төмөндөтүп, экономиканын көмүскөдөн чыгарып аракет кылышат. Эми үмүттөнөбүз да. Анан кийин аткарылбайт экен деп үмүтүбүздү үзүп коюп отура берсек, анда жыйынтык болбойт да. Экономиканы түптөп алгандан кийин жакшы мындай элдин жашоо турмушун оңдоп, бардыгын камсыз кылып, ошо жок дегенде мындай эртеңки күнгө көп кабатыр болбой, анан кийин балдарымдын келечеги бар деген үмүттөр, ошону колдош керек да. Ошол үмүт пайда болгондон кийин, ошодон кийин гана экономиканы туруктуу жолго салып койгондон кийин гана перспектива. Ошондо кайра парламентаризм жолуна кайтып келсек болот деп эсептейм.